9 айдын жыйынтыгын чыгарган коллегия маданият кызматкерлерин жана тазалык иштеринде ийгилик жараткандарды сыйлоо менен башталды. Аларга төш белге, ыраадачылык кат жана арда грамоталар тапшырылды. Андан соң 9 ай аралыгында аткарылган иштер туурасында баяндамалар жасалды. Жыйында район акими ички чарбалык каналдарды суу чарба башкармалыгынын балансына өткөрүү боюнча айтты. Министрлер кабинети тарабынан конкреттүү түрдө бизге кат келген. Ички чарба аралык каналдардын баарын өткөзүп бергиле. Мамлекет 2025 жылдан баштап ошо чарба аралыктагы каналдардын баардыгын өзүбүздүн моюнубузга алып тазалап баштайбыз. Бирок азыркы күндө каналдардын ичинен дейт. Ким өткөздү азыр? Ос ким өткөздү? Эч ким өткөздү. Нени каратсыңар силер? 6 айдын жыйынтыгы менен айткам силерге. Андан кийин дагы бир жолу айтканбыз. Момундай кылгыла, тигиндей кылгыла деп. Шылтон айтты элек, биз архитектураны госрегистр чакырып сүйлөшкөнбүздөр. Туурабы? Момундай кылып берели, мейли жеңилдетели биягы. Өткөзүп бергиле, кийин ООСтон биз тербет ете алабыз да. Тазаладыңбы, тазалаган жоксуңбу деп. Жыйындын жүрүшүндө район акими айыл өкмөт башчыларына эскертүү берди. Анткени 3 ай мурда өткөн коллегияда убада кылынган таштанды урналарды орнотуу иштери аткарылган эмес. Бул жолу 1 декабрга чейин мөөнөт берилди. Анда да иш жүрбөсү сөгүш берилери айтылды. Ал эми ушул тапта районунун аймагында сары оорусуна кабылган бейтаптардын саны кескин көбөйгөн. Айрым үй бүлөдө 3төн бала ооругандар да бар. Акыркы жумаларда биз туруктатышууга жетиштик. Статистикага кайрылсак, акыркы жумада, акыркы айда, октябрь айында бизде 220 оору катталды. Ал эми сентябрь айында дагы 199 оору катталып, октябрь айында 30 ооруга эле көп катталды. Мындайча айтканда, биз мындай бир туруктууга жетиштик окшойт. Биз тараптан ар бир мектепте катталган оорулар катталган, бала бакчаларда жана үйлөрүндө карантин коюлуп, контакт болгон баардык оорулардын температуралары жергиликтүү медицина кызматкерлери менен текшерилип, 35 күндүк карантин коюлуп, ал эми мектепте, детсадтарда дезинфекциялык иштер такай жүргүзүлүп туруп атат. Мындан тышкары кооптуу аймактарда жашаган жашоочуларды көчүрүү иштери солгун жүрүүдө. Учурда 86 турак жайда жашаган үйлөрдү көчүрүү иштери каралууда, бирок азырынча маселе чечилбей келет. Аксы району боюнча 2024 жылга 18 объекти пландалып, кошумча дагы 12 объекти сунушталып киргизилип, бүгүнкү күнгө карата өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын техникалар бөлүнүп, 25 объектте толугу менен жумуштар аяктады. Дагы 4 объектте жакынкы арада жумуштар толугу менен аткарылат. Ошондой эле кооптуу аймакта жашаган үй бүлөлөрдү коопсуз аймакка көчүрүү боюнча бир катар иштер жүргүзүлүп, айыл өкмөттөр менен биргеликте ар бир жаранга атайын сотко өткөрүү боюнча документтер даярдалып, бүгүнкү күндө тиешелүү иштер жүрүп атат. Коллегияда жайыт акыларын төлөө тууралуу пайыздык көрсөткүчтөр Ак Суу, Каракамыш айыл өкмөттөрүндө төмөн аткарылганы белгилүү болду. Мындан сырткары райондун аймагында жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактылары өткөн жылга салыштырмалуу 377ге өскөнү тууралуу да сөз болду. Диана Райымжанова, Акназар Сулайманкулов, Аксы району.